Meni familiyam Ысыралиев, атым Қалайқұл. Жашым деген 74-төмін. Ушул Күнөскана менен, бу дыйканчылык менен көп жылдан бери, 15-20 жылдан бери аракеттенип аласып жүрөбүз. Мен өзүм деген кесибим деген экенimiz бухгалтер. Өмүр бою деген 50 жылдан ашык деген автобазаларда, соода мекемелеринде бухгалтер экенimiz болуп иштедим. Анан пенсияга чыккандан кийин тети союз тараганда уже кызыктыр, эмне кылыш керек? Аракеттенип анан мен ошо тиги чарбачылык, ошо дыйканчылык менен бала кезимде деген аябай кызыкчымын да. Анан 2010-жылы конкурс жарыялап ушул теплицаны салдырганбыз. Ошондо конкурс утуп чыгып. Андан кийин ШПНО деп кой, жана окуп атпайбызбы АГХ'да. Ошондон окуп 3 жолу подряд окуп, проектти жазып, ошо проекттин негизинде экинчи Күнөскананы курдук. Жана башкаларды ушинтип окуунун негизинде кайра кызыгып улам пайдалуу нерселерди өндүрүп атабыз. Ошонун ичинде колдон келген өсүмдүктөрдүн баардыгын өстүрүп атабыз. Мунун ичинде роза гүлдөрүн өстүрөбүз, жүзүм өстүрөбүз. Мына 2 жылдан бери ежевика өстүрүп атабыз. Ежевиканын үлестери кара малина. Бул ежевиканын жана лахнес деген сорту. Мунун ошо ежевиканын килограммы күзүндө 300-320 сомдон. Бул ежевика лахнес деген сорту нарында майдын аягы менен, ошо июндун башы менен берип баштайт. Ошондо июнь, июль, август, сентябрь тети кеч күзгө чейин берет. Лахнес деген бул сорт деген малинадан да чоң болуп, ширеңкедей болуп. Көрсөңүздөр, капкара болгон малинанын карасы да. Ушундай. Кандай кам көрүлөт? Буга эми бул деген өтө чөчөтүнүн неме болот экен, бийик тоолу шартка деген эшиктен деген түшүп кетет экен. Биз ошон үчүн Күнөскананын ичине отургузганбыз. Бул деген түшүм деген алабыз. Түшүмүн алгандан кийин күзүндө бугулардын баарын кайра жыгып жерге байлаштырып туруп үстүн деген жылуулап жуурка менен же болбосо пленка менен жабабыз. Ошо менен уйкуда калат. Анан жастын алды менен көтөргөнбүз. Мына муну марттын бир 10-дорунда көтөргөнбүз мына. Ошондо 1 ай болду, 1 айдын ичинде мына мындай өскөнгө жетишти. Кошумча биз деген кошумча азык деген эч кандай нерсени сеппейбиз. Биз деген өзүбүз жанагы американский калифорнийский черви деген бар эмеспи? Жана койдун, уйдун, жылкынын кыгынан чыгарып аткан кара топурак. Ошондон биз өзүбүз деген мал багабыз. Ошого ошо шөлжөндөрдү коюп берип, ошол калифорнийский червиден биогумус. Ошондон алып келип себебиз, мынакей жер деген арыктайт да. Анын жылыгы ошону жертип себебиз, анан жер деген семирип турат. Мына сугатуу болсо капельный орошение жана тамчылатып сугаруу системасы деген мынакей. Мына момундан тамчылап деген түбүнө деген тып-тып этип деген тама берет. Күнөскана деген эми азыр эшикте деген 1-2-3 градус сууктат. Биз жерде карасаң азыр деген 28 градус. Бул 30-40 градуска чейин ашып кетет. Анда деген боулар деген жалбырактар деген күйүп кетет. Ошон үчүн 25, 26, 20 ошондой деген нормальный температурада ысып баратса деген мына пленканын астын деген көтөрөбүз. Биягынын үстүндө деген дагы эшикте бар, биягын ачабыз. Сквозняк болуп желдеп турат. Ошол тиги жерде градустук бар, ошону деген карап турабыз. Аябай да. Мына ошо биз деген бул лахнес сорту деген чүйдөн алып келдик. Чүйдөн алып келдик. Ар бир түбүн көчөтүн деген. Былтыр келип өткөздүк 100 сомдон. А жерде гектарлап айлап, тонналап, фура кылып Россияга жиберип атат. Мына аябай прибыльный. Бизде эми иштегенде деген ошол азыр базар экономикасы өзүңүздөр билесиздер. Ар бир адам деген өзү кирешеге иштейт да. Болбосо эмне жанын кыйнайт. Ошо гектарлап айдап ушул деген ежевиканы, малинаны, биз малинанын эшикте деген палана деген сортун айдайбыз. Ал дагы жакшы сорт. Малина сатабыз, ежевика сатабыз. Зенкеш деген толтура болот мундуганы. Жанагы пля деп коет, курт жана бит да. Ошолор деген мына карап турасыз, мынакей жалбырак деген мына таптаза болуш керек. Мынакей. Мына гүл, мына бул көрдүңүзбү? Мына бул жерде гүл ушул жерден байлайт. Мына бул жерден байлап, бул жерден байлайт, бул жерден. Момунун баары деген мына ушундан байлаган башына чейин мына момун бар түшүм болот.
Анан ушун деген карап турабыз, кайсы жерине деген курт түшүп калды. Мына гүлдөп баштаган турбайбы. Анан Түсүрдө дарбайбыз. курт түсү карап турабыз, бул таза деп. Биз эртең менен кечке деген ушул жерден деген кетпейбиз, ушул жерде эле жүрөбүз. Дагы эмне дагы? Дарынын түрлөрү да бар, ар кандай деген. Ятсы толуп же. Жок, толуп атат анын деген түрү. Мына. Акырын алдылар. Мына бияк четине деген мына боо катар ушунун башына чейин деген жүзей. Мына азыр деген нарында эшке деген көк чык электе. Мына боо жүзей жана аялдар тиги тамакка салып аткан. Мына момунун чекесинен кесип алып базарда 10 сом болуп 5 сомдон мынакей пучок. Тетик аягына чейин. Сата беребиз. Бул деген жыгылат, ар жака жыгылат. Бул деген биякка жыгылат, ортосуна деген киши кирүүгө деген мүмкүнчүлүк болбой калат да. Бул жер деген кенен кесир деген мынакей отойсуң, боблар деген дары себесиң, муну деген түшүмүн тересиң. Ошон үчүн бияга деген биякка жыгылат, бул деген биякка жыгылат. Ортосунда мынакей боо жер бош болуп, эч кандай неме мешайт этпесин деп мынакей ортосун таптаза кылып отоодон отоп турабыз. Мынакей розанын немеси, мынакей розанын уже башы мына бутон байлап баштаптыр мынакей. Апрелдин 5-inde мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 роза уже байлап атты. Мына эртеден бери айтып аткан мынакей ежевика жанагы лахнес деген сорт деп атпайбызбы? Ошо лахнес сортунун жана черенок кылып кезип коюп туруп мына күзүндө деген тышта отургузуп койгонбуз. Мынакей эми чыгып атат мына. Ушулар деген көчөт мына. Эл сураган элге мынакей ушул жерден мына бул көчөттөрдү сатып алуучуларга ушул жерден сатабыз мына. Ол эле жерден касып беребиз. Көчөт канчадасы бар? 100 сомдон. 100 сомдон. Кызыккандар барбы? Кызыккандар бар, заказ бергендер бар, алып кетип атканы бар. Жерде калбайт да талап кетет. Калемче кылып өстүрүп чыккансы? Калемче. Өзүнүн инструкциясы ошондой калемчеден эле чыгат. Же болбосо момунун башын алып барып, мисалы боо келип атпайбы? Мына момун ийип барып туруп, бул деген өзү аябай өсөт. Алып барып тетиги жерге сайып койсо, ошо тиягынан байлайт, бир жерден кесип салабыз, уже түшүм болуп тиягында калат. Мына биз деген жанагы айтпадыкпы, ошол шыпынодон окуп, экинчи боого деген экинчи күнөскананы курдук. Бир күнөскананын узундугу деген 20 метр, туурасы деген 6 метр. 1 метр киши ары бери баскан коюлган. Полезный пайдаланчу площадь деген туурасы 5 метр. Значит, бир теплицада 100 квадратный метр жер бар да. Ушундай өсүмдүк. Мына экинчи күнөскананын ошол жерде мынакей өзүңүздөр көрүп турган боо деген тюльпан. Жоо казым гүлү. Бул гүлүңүз негизи жоо казым гүлү эрте гүлдөйт эмеспи? Эрте жоо ар кандай гүлдөйт. Эрте тигип койсоң эрте гүлдөйт. Биз деген кышкысын деген муну иштетиш үчүн деген 10 тоннадай көмүр кетет экен. Анан 10 тонна көмүрүң 6000 сомдон болду, 60000 сом болобу? Еще рабочий жалдаш керек. Күн түнү жагыш керек. Ошон үчүн биз кышкысын деген убуткага отуруп калабыз да, ошон үчүн кышкысын жөн эле тоңдурма деп эле неметип коебуз. Ошон үчүн бообулар деген тоңуп турган. Мына жаз келгенде гана ойгонгондон кийинкиси эгерде кышы бой иштесе, кышында мартта эле аял жолдошторго тартылмакчы. Мына биягыбызда турган жанагы вьющийся роза деген бул. Мына тамдын бооруна чейин эткен. Самсаала өскөн. Мына бияк мынакей. Мына жана жүзүм деп атпайбызбы? Мына. Мына жүзүмдөр. Мына кеткен турбай. Ana. Жогоруда айтып өттүңүз, жүзүм негизинен баягы капризный катаал өсүмдүк. Буга кандай кылым көрөсүң? Бөтөнчө нарын жеринде деп атам, башка жерде деген жылуу жерде өсө берет. Силерде ал жерде деген кыш болсо 1 ай болот, болбосо бизде деген 6 ай кыш. Бул деген соокко чыдам жок, нарында деген үшүп кетет. Капризный деген ошонун деген убагында нормальный гана карап, анан убагы менен пайдаланып та күзүндө деген момун барын деген жыгып, жылуулап, жаап коюш керек дегендегим да. Мунун да ушундай зыянкечтери барбы? Бар. Ошол эле зыянкеч буга деле отурат. Муну да карап турабыз. Мына.
Mına жүзüm. Mına bu деген 2 жыл 3 жылдан бері мына бұл анар жанагылы граната. Anar, кәдімгі эле anar. Biz жеп жүр. Граната. Көчөт алып келип отурсузбазчы? Көчөт. Түшүнү Берелек түшүн. канча жылда белгилейт экен? Билбейм, 4-5 жылда берет го дейм. Экспертиза кылып атасыз. Мына бошо ошонун баарына кызыга беребиз, отургузабыз. Эмне деген сөз экен деп. Мына бул бияк деген мына жүзүм келет мына. Ирки ургачысы, анан кылганда Болот, анын деген 1 жылдыгы болот, 2 жылдыгы болот, анын деген башка ашыктарын деген кесип салабыз. Болсо деген чубал 10 метр, 15 метрге чейин кете берет да. Мун деген өзүн деген алгандан кийин, алгандан кийин көзүндө деген кесчүк, мындай глазок тапат, көзчөлөр болот. Ошондон ашкан неберден кесип салабыз. Ар жагын деген кесип 3-4 глазоктон кылып черенок тапат. Черенок кайра жаңы жүзүмдүн көчөттөрүнөн чыкса болот. Мен азыр ошондон сиздерге бир көрсөтөйүн. Мына ошол боо жүзүмдүн башынан кесилип, анан черенок кылып отургузуп, мынакей сууга салып, мына өстүргөнүбүз. Мына боуну бери көрсөтө аласызбы? калемче кылгансыз. Калемче мына. Калемчеден мына пайда болгон быйылкы жүзүмдү мына. Мына быйылкы жүзүмдүн көчөтү. Бул ежевика. Бул калемчеден өсүп чыккан жүзүм эми. Канча жылда мындай жаңылыстагыдай жүзүм болуп чыгат? 2 жылда. 2 жылда. 2 жылда. Мына бир жерде да турат мына. Мына бул аба кирбесин деп басын деген скотчмен ороп койгонбуз. Мына ошол эле 2-3 глазоктон кесип туруп чыгарып койгонбуз. Bir aydan keyin, 1,5 aydan keyin ошо деген толтура деген гүл болот, роза болот. Керектүү клиенттер анан роза бериңиз деп келе берет, чекесинен кесип бере беребиз. Биз деген күзүндө түшүмүн алып бүткөндөн кийин кыскартып, мынакей боо жерде деген кык бар да жана биогомус деп атпайсызбы? Ошо боо жерден биогомус сеп, көмүп коебуз. Жасын алды менен ачабыз, сугарабыз. Мынакей монун баары ошо көмүлгөн немелер чукул деле ачылган да. Антпесе будай үшүп кетет да. Мынакей момунун баары деген асты мына монун карап турабыз. Мына момундай ным болуш керек. Отодон арылтып турабыз. Жапайы болбойт, өсө берсе ал деген өзүнчө эле токой болуп кетет да. Ал жапайы болгон мындан бул деген калирование, бул деген кыйыштырылган неме болот да. Бул деген жанагы ит мурун деп коебузбу эмне коет. Ошого кыйыштырылган, негизи ошол да, түбү ошол болот. Анан эгерде ошону түбүнө чейин ошого чейин кесип салса, жапайы роза ачпай эле тиги ит муру пайда болуп калат да. Ошон үчүн мунун кесчи жери болот. Ошондон өйдүрөктөн кесиш керек да, кайра роза чыгыш. А тиги жерден кесип алсаң, тиги жапайы болуп, роза байлабай калат.